талаптарын эске алуу менен мыйзам долбооруна тийиштүү өзгөртүүлөр киргизилди. Айрым сунуштар четке кагуу сунушталды. Бул тууралуу толук маалымат комитеттин корутундусунда көрсөтүлгөн, таанышсаңыздар керек. Мыйзам долбоорунун эмилгечиси Ички иштер министри бүгүнкү күндө Ички иштер министринин орун басары катышууда. Нурбек Такабаевич жок сиз экен да. Бүгүнкү күндө демилгечилерден Ашыр Кажаев Эркебек Жумабекович, милициянын генерал майору катышууда. Кимде суроо болсо суроого жооп берүүгө даяр. Урматтуу депутаттар, биринчи маселе боюнча кимде демилгечилерге суроо бар? Суроо жокпу? Анда сөз берилет депутат Матраим Искендер Исмаилович. Рахмат. Президенттин указга кол коюп атканда баягы айтып атты. Биринчи беренеде 13 пункт менен кетип атат окшойт да. 121 берененин 3 бөлүгү төмөндөгүдөй редакция баяндалсын дейт. Мүлктүк камакка алуу сотко чейинки өндүрүштүн кандай гана стадиясында болбосун, кызыктар жактан өтүнүч боюнча тергөө судьясы токтоо менен жокко чыгарылышы мүмкүн. Жокко чыгарат деп койсо болбойбу, же или жокко чыгарыш керек? Же мүмкүн деген сөз туура эле болобу? Жооп бересиз. Саламатсыздарбы? Искендер Исмаилович, берден мүмкүн деген тергөө судьясы обязательно порядке чыгарбайт да, өзү карап, может отказ кылышы мүмкүн да, аресттен чыгаргангачы. Ал тергөө судьясы өзү чечим кабыл алат да, или чыгарат камактан, или чыгарбай коюшу да мүмкүн да. На рассмотрение судьяда. Ondan keyinki söz берилет депутат Жамкулчу Эмиль Эриковичке. Рахмат, Сүйін Абдуллаевич. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу жыйын катышуучулары. Жолдош генерал, мындай суроого жооп берип коесузбу? Бул мыйзам долбоору мен түшүнүгүм боюнча Конституция мыйзамына дал келтирип атасыздар да. Мен айтайын деп атам. Буга чейин тергөө прокуратура өзү арест коюп, бирок өзү чечишмес, туурабы? Мурдагы УПК боюнча арестти судья койчу, по ходатайству следователя. Анан иш кыскарып или башка жагдай болсо тергөөчү өзүнүн токтому менен арест алып койчу да. Тергөөчү алып койчу. Бүгүнкү күндө тергөөчү ала албайт деп силер сунуш берип атасыздар, туурабы? Туура. Бул деген туура көрүнүш, себеби дегенде бул жарандардын конституциялык укугу жогору туруш керек да. Тергөөчү соттон да жогору турбайт да, бул туура биз колдойбуз. Бирок момундай бир жагдай бар. Бүгүнкү күндө Сүйін Абдуллаевич, мисалы жаран 1000 сомдук бир салык штрафы болду да. Бирок анын мүлкүнө бир имаратына болобу, же автоунаасына болобу коюп коюп атышат да. Ошол механизмде мисалы кандай кылып туураласа болот деген бир сунуш бар да. Сиздер азыр жакшы мыйзам алып келипсиңерби? Коргойлу деп атпайсыңар жарандардын укугунчу. Ошондой ушул жерден коргоп койсоңор болбойбу? Себеби дегенде түстөн түз бүгүн ушул конституциялык мыйзам бузулуп атат да. Жарандын ушу 1000 сом үчүн жалпы мүлкүнө коюп салып атат да. Же болбосо жана ИНН-ге коюп коет экен, ал уже паспорту эч жерге уже иштебей калат экен да. Ушул жагына бир сунушуңар барбы? Бул мыйзам боюнча бул берене только кылмыш иштерине байланышканда, сиз айтып аткан жана 1000 сомдук штраф үчүн мүлккө эмес алып койгон, ал сот аткаруучу тарабынан салынат. Жок, мен мындай мыйзамга тиешеси жок таныш. Жок, мен мисал катары айттым. Мейли, кылмыш аркылуу ошол эле шылуундарга, шылуун бир жарандан 50 000 сом алды дагы, бирок силер ал шылуундун болгон мүлкүнө коюп салып атасыңар да. Керек болсо кылмыштын алкагында анын жакынкы туугандарына чейин коюп калып аткан фактылар бар. Жок эмес да, ошол айтып атам мен. Түшүнүктүү. Бул жазык кодекс боюнча Эркебек Жумабекович, сиз айтсаңыз, мына ушул мыйзам долбооруна кайсы беренеге өзгөртүү киргизилип атат? Тиешелүү ошол берене боюнча сөз болуп атат. Башка мисалы берене боюнча сөз болгон жок бул жерде, туурабы? Ооба. Ошо биз урматтуу Эмиль Эрикович, бул жерде баягы өзгөртүү киргизилген берене боюнча сөз болуп атат да. Биз ал башка беренеге тийген жокпуз. Эгер сиз сунушуңуз болсо, анда биз ал башка берене боюнча сүйлөшүбүз керек да. Ошол сиз айтсаңыз туура болот эле да, как эмилгечи катары мен силерге жооп берейин. Түшүнүп мен толуктап коеюн. Бул жерде кеп бир гана берене эмес, жалпы мыйзам долбоорунда болуп атат да. Ошол мыйзам долбооруна ошого мен сунуш катары эмне кылсак болот деп атам да. Мисалы азыр бул жакшы демилге менен келип атышпайбы? Баягы жарандардын укугун бийигирээк коелу деп атат да. Аны ушул эле жерден
булар укук коргоо орган катары сунуш Демирге берсе болот да, булар мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошону кандай туура көрүшөбү же эмне сунуш кылса болот деген бир суроо берип атам. Андан туура айтып атат. Анда сиздер анда башка ушул эмеге кодекске анда сиздер дагы анда башка мыйзам долбооруна ушу беренеге өзгөртүү киргизип киришиңиз керек. Эгерде депутат сунуш берсе, же болбосо сиз эмне өзүңүз акыңыз бар, укугуңуз бар ушу беришкечи. Ал эми боюнча. Ошон үчүн саламатчылык отуруңуздар. Ошон үчүн баягы сиздер урматтуу жооп бергендер, баягы жооп берип атканда ошол мыйзам долбоордун кайсы беренесине тиешелүү сөз болуп атат, кайсыл беренеге сиздер демилге чогуп келиңиздер, ошону толук айтып беришиңиздер керек да. Себеби көп учурда түшүнүксүз болуп калат. Суроо берди, эмне кылсак болот деп сизге сунуш берип атат. Сунуш абдан жакшы. Сиздин эми оюңуз кандай? Оюм боюнча эгерде бул башка берене болуп калат, наложение ареста на имущество подозреваемый, обвиняемый. Ал жак боюнча эгерде норма киргизсек болот, арест салынат только на то имущество, которое покрывает ущерб, примерно размер 1000 сом болсо, 1000 сомдук имущество баарына салбай деген бир норма киргизсе болот да. Анда башка булар сунуш сиздер тараптан же болбосо биздин депутаттар тараптан анда норманы өзгөртүү боюнча сунуш киргизсе болот. Дагы кимде суроо бар? Рахмат болду. Суроо жокпу? Анда суроо жок болсо анда корутундуга өтсөк, урматтуу депутаттар. Аталган маселенин талкуу жыйынтыгында комитет төмөнкүдөй корутундуга келди. Биринчи Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жактырылсын жана аны келип түшкөн сунуштар эске алуу менен экинчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Экинчи, бул мыйзам долбоору боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жыйналышында төмөнкүлөр баяндамачы болуп аныкталсын. Баяндамачылар биринчи комитеттин корутундусу боюнча комитет төрагасы Өмүрзаков, экинчи мыйзам долбооруна сунуштар боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеш депутаты Алишер Ташбаевич Эрбаев жана Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун өкүлү. Мыйзам долбоору боюнча Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары Ашыкожаев жооп берет. Урматтуу депутаттар, корутундун долбоорун добуш коем, добуш бериңиздер, ким макул? Каршы жок, рахмат. Чечим кабыл алынды. Мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталат. Урматтуу депутаттар, аталган маселе боюнча башка сөз жок болсо, анда биз экинчи маселеге өтөбүз. Биринчи маселе боюнча чакыргандар бара берсеңиздер болот. Рахмат. Урматтуу депутаттар, күн тартибинде экинчи маселеге өтөбүз. Экинчи маселе Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө. Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору. Мыйзам долбоор биринчи окууга киргизилет. Демилгечи Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеш депутаты Ташиев Шайырбек Кыдыршаевич. Баяндамачы Жогорку Кеңеш депутаты Ташиев Шайырбек Кыдыршаевич. Шайырбек Кыдыршаевич, анда баяндама жасоо үчүн сөз сизге берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Бизде ушул кылмыш жаза кодексинин 221 беренесине өзгөртүүлөр киргизүүгө сунуштап атабыз. Биринчи окууга кыскача маалымат берип койсом, мен Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 221 беренесине өзгөртүү киргизүүгө багытталган мыйзам долбоору сунуштап жатам. Тагыраагы аталган берене финансы пирамидаларын уюштуруу маселесин жөнгө салууну көздөйт. Баарыбызга маалым болгондой, миңдеген жарандарыбыз жыл сайын финансы пирамидасы жана каржылык чайкоочулукту камтыган турак жай кооперативтерине алданып, өмүр бою жакшы максатта топтогон каражатын алдырып коюп жатышат. Буга бир канча себептер бар. Айрыкча финансы пирамидасын пайдаланып, шылуундук кылган жарандар өз максатына жетүү үчүн эл арасында таанымал инсандарды колдонуп, алардын интернеттеги баракчалары аркылуу жарнамалатып жатышат. Финансы пирамидасы түрүндө түзүлгөн турак жай кооперативинин кызматтарын пайдаланууга чакырган таанымал инсандардын постторунан кийин карапайым жарандар ишенип алып, кылтакка илинип, учурлары жок эмес. Топтогон мүлкүн ал тургай насыя алып, каражатын кооперативге берип, акыры уйдан жок же уй байлаган жиптен жок куру жалак калышууда. Андыктан муну көзөмөлдөө үчүн тиешелүү мыйзамга өзгөртүү киргизип, финансы пирамидаларын түзгөн шылуунду эл эмес, анын кара санатай ишин жарнамалаган инсандарды да жоопко тартуу сунушталууда. Себеби колдонуудагы
мыйзамда финансы пирамидаларын жарнама кылгандардын жоопкерчилиги каралган эмес. Бул жерге ырчылар, таанымал артисттер, блогерлер жана башка элге таасирдүү инсандар сунушталган мыйзам кабыл алынса, ар бир жарнама үчүн жоопкерчилик бар экенин түшүнүп, эмнени жарнамалап жатканын алдын ала ойлонот. Биз мыйзамсыз финансы пирамидасын жарнамалагандарды 20 миңден 25 миңдик эсептик көрсөтүшкө барабар айыппул же 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратуу жаза чарасын киргизип жатабыз. Муну көпчүлүк эл, айрыкча жабыркаган жарандар колдойт. Анткени жабыртаткандар көпчүлүгү карапайым калктын өкүлдөрү. Кыскача маалымат берип кеткен болсом, 221 беренеси менен 22 жылы 10 айдын ичинде финансылык пирамида фактылары менен 766 кылмыш иши козголгон, эски жылдан 173 кылмыш иши өткөн, бардыгы болуп 939 кылмыш иши болгон. Келтирилген материалдык чыгым 247 миллион 811 миң 245 сомду жана 1 миллион 386 миң 584 акш долларын түзгөн. Кайтарылган материалдар чыгым 130 миң 450 сомду эле түзөт. Общий бардыгы жалпысынан 366 миллион сомдук жалпы зыян келтирилген. Мыйзам долбоорунда кошумча каражат талап кылынбайт. Ошондон ушуну сунуштап атам. Жанагы кошумча суроолор болгон болсо, жооп берүүгө даярбыз. Дагы кошумча айтып коерум. Бул жерде администрация президента, сот жана прокуратура органдары менен өз ара аракеттенүү бөлүмүнөн, жогорку соттон, УКМКдан, Минфинден, Минюстан, МВДдан, Минэкономикадан бизге сунуштар түшкөн. Бул эч кандай каршылыгы жок бул жерде, но бирок бул жерде толуктоолор бар. Буну экинчи окууда эске алабыз. Рахмат, Шайырбек Кыдыршаевич, баяндамаңызга. Депутаттар кимде суроо бар? Сөз берилет. Депутат Матраев Искандер Исмаилович. Рахмат, Шайырбек Кыдыршаевич. Бул законду сиз пирамиданы уюштургандарга бир катуураак чара көрсүн деп. Пирамида уюштургандарды жарнамалагандар. Бул жарнамалагандар үчүн гана чечим. Жанагы артисттер жарнамалап атпайбы? Мына үй өтө мындай курулган, ушул жерге уюштуруучуларгачы? Уюштуруучуларга бул отдельно өзүнүн мыйзамдары бар, каралган. Бирок мындай да Кыргыз Республикасынын кылым жаза кодексин өзгөртүү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республика мыйзам долбооруна салыштырмалуу таблица деп колдонулууга редакция, колдонуп аткан бүгүнкү күндөгү редакция, колдонулуп аткан редакциясында 221 беренеде финанс пирамидаларын уюштуруу деп туруп, ал жерге 3 жылдан 5 жылга чейинки мөөнөткө эркинен ажыратууга жазаланат деп жазып койгон. Сиз сунуштап аткан редакцияда экинчи бул жерде мен ойлоп атам, эме азыр 221'de uyuşturucuğa dağı bu mına 20 mingden 25 mingki çeyinki ölçümde ayıp pul salınat degen girip ketip kalbay tabu degen çünük boludu. Mına başka prokuraturanın orunbasarı dağı başını yıkıp atat. Bu жерде men sebep bu жерде eğer de jarnama kılgandar bolgan bolsa pat punkut kılıp şergen bir A dedirtip C olgosa. Turaba? Şu jarnama kılgandarga uşul esepteşük штрафтарды жазган болсо, уюштургандарга 3 жылдан 5 жылга чейин штрафты калтырып туруп, ал жерге эч кандай штрафтын тиешеси жок эсеп туруп мен жазып коюш керек деген ушу экинчи окууда бир сунушумду берет элем. Ооба, бул жерде биз өзгөртүү дегенин себеби ушул жердеги өзүнүн основной редакциясы калат. Ошо уюштургандарга калат, негизгиси калат. Бирок биз ошол уюштургандарды жарнама кылган, реклама кылгандарга дагы каралсын деп туруп, подпункт кошуп койтабыз. Хорошо, анда мен өзүмдүн сунушумду экинчи окууда айтам. Ошондой кылып койсо жакшы. Подпункт кылып киргизип койсо, более түшүнүктүү болуп калат деген ойду айтып атам. Туура. Рахмат, колдойбуз. Рахмат, кийинки сөз берилет депутат Ханжеза Карим Демзаровичке. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу жыйын катышчылары. Урматтуу Шайырбек Кыдыршаевич, финанс пирамидалары коомго зыян алып келинген чыгымдар кээ бир учурда чын эле айтканда миллиарддаган сомдорго түзүп жатат да. Жарандар шылуундарынан кууруп жатат, аларды жоопко тартуу керек. Мен сиз менен толук макулмун. Бирок бул жерде
Сиз сунуштаган 221 беренесинде просто 20-25 миңге чейин деп орусча карасакчы, финансовая пирамида или рекламной деятельности, если это сопряжено с извлечением доходов, наказывается штрафом от 20 до 25 тысяч расчетный показатель или лишением. Бұл аларда выбор болобу? Жоқ, выбор болбойт. Ал ошол жанагы соттун өзүнүн чечимине караштуу болот. Бул жерде бизге жанагы эмелер дагы кошумча берип атат, МВД берди беле. Бул жерде же дегенди алып коет атат. Бул жерге штрафты да төлөсүн дагы, эгерде сот чечим чыгарып туруп штрафты төлөтүп туруп, жанагы срок наказание бергенге дагы болот депчи. Биз биринчи өзүбүздүн сунушубузда же штраф төлөсүн, же ошол жанагы срогун алсын деп сунуштаган болчук. Бирок кийин бизге сунуштар келип түшүп атат. Экинчи окууда буну кошумча кылабыз. Же дегенди алып коебуз. Жана деп коебуз. Ошондо штрафты төлөйт, жанагы срогун да кала берет. Жок, штрафты азыр биз кайрадан муну азайтабыз. Буну көбөйткөнгө болбойт экен. Себеби дегенде жанагы көрсөткүчтөр өзү жаза 65 берененин 3 бөлүгүндө 200дөн 2000ге чейин экен өзүчү, максимальныйчы. Ошоңо карап туруп кичине түшүрүп бергиле деп атат. Аны экинчи окууда түшүрүп коебуз. Биз эми жанагы өтө эле аша чаап 2000ден 2,5 деп бериппиз. 25 000 депчи. Бул жерде зам генеральный прокуратура отурат, Умунхан Ургазиевна. Сиз өзүңүз комментарий берип коюңузчу. Саламатсыздарбы? Бул жерде биз деме сунушту бердик, комитет толук колдоду. Анткени биз негизи өзү идея туура, концепциясы туура. Анткени жарнама бергендер жоопкерчиликке тартылбай. Азыркы учурда өзүңүздөр көрүп турасыздар, ошолор элдердин арасындагы баягы недовольство, бул нааразычылык көбөйүп атат да, эмне үчүн мен реклама берген үчүн ишенгем деп. Анан бул жерде диспозициясын биз өзгөртөлү деп сунуш берсек толугу менен колдошту. Эми чогуу иштеп экинчи окууда оңдойбуз. Анткени бул жердеги азыркы сакталып калган диспозиция боюнча сөзсүз түрдө бул финансы пирамида уюштурганда жарнама кылыш керек деп тергөө дагы кошумча функция жүктөлүп калат да, аны далилдеш керек. Реклама кылганбы, кылган эмеспи. Реклама кылбай калса анда бул кылмыштын диспозициясын образовать этпей калмак да. Ошол себептен биз айттык, сиз туура айтып атасыз. Эскендер Исмаилович, сиз туптуура белгиледиңиз, биз муну өзүнчө пункт кылабыз. Именно жарнамачыны өзүнчө жоопко тартабыз. Жарнамачы биринчиден негизи эгер тергөөдө далилденбей калса, анда жана сиз айткан штрафтардын азыраак мөлүттө жазаласа да болот. Но бирок санкциясын биз дагы сиз айткан ооба, биз дагы ушундай бердик, бирок биз азыр макул болушту, ошо иштеп чыгабыз экинчи окууда. Буга чейин ушул берене дагы болгон да, кандай случай болгон, эмне кемчилиги кандай болуп калды сиздин оюңузда? Кемчиликти деле эмес, булар айтып атат да, что азыркы учурда именно элдер финансылык пирамида көбөйүп атпай, ошого элдер көбүнчө учурда ошо рекламага ишенип келген биз деп атат да. Реклама менен жакшы баягы жарнама болгондо биз ишенип, ушундай кыйын атактуу артисттер айтып атат, улуу баягы бир адамдар айтып атканын ишенип, демек ушул фирмага ишенсек болот деп акчабызды салып ийгенбиз дегендер болот да. Ошондо тиги жарнама бергенге юридикалык оценка бере албай калып атканбыз да. Умунхан Ургазиевна, бул жерде бүгүнкү күнгө алдамчылык менен жоопко тартылган адамдар келтирилген зыян төлөп бергесте шылуундук схемалардын колдонуу улантып жатат да. Биздин республика боюнча аналитикалык көрсөткүчтөрү барбы, жокпу силерде? Жок, мага айткан жок, алып келген жокмун. Именно алдамчылык боюнча. Алдамчылыктын негизи по сравнению башка кылмыштарга караганда анын эмеси саны жагынан абдан көп. Башка кылмыштарга салыштырмалуу. Сиздин сурооңузга түшүнүп атам, сиз айтып атасыз, бул деле алдамчылык кылмышка окшош деп атпайсызбы, но бирок баягы жашоонун шартына именно ушул финансылык пирамидаларды уюштуруп атпайбы, анан бул алдамчылык жолунан дагы бир өзгөчөлүктөрү бар да, атайын пирамидалар түзүп, элдерди өзүнө чакырып, биринчи башында алар условияларын аткарышат да. Ошол себептен бул отдельный ушундай берене иштелип чыккан. Рахмат, Шайбек Исчаевич, аябай жакшы долбоор экен, мен толук колдойм. Эмне себептен канча зыян алып келген коомго, бул жерде сиздин максатыңыз алдын алуу, иш токтоп койгонго ошол максат экен. Рахмат. 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 Эми бул жерде эң негизгиси Эркебек Жумабекович, тергөө амалдары жүргөндө аныкталат да, туурабы? Бул жерде баягы ал
ою кандай болгон, эми ар бир бул ишкана, курулуш компаниясы реклама менен эме кылышат алар, жардам мененчи. Ушу тергөөдө жакшы аныкташ керек да, баягы биз айтабыз умысыл депчи. Ол чынында ушундай болгонбу, анын баягы жардама кылгандар же болгон эмес. Бул тергөө эми аябай кылда жакшы тергеш керек. Бул негизи бул эми азыр адамдар арасында абдан көп болуп атпайбы. Бул негизи мыйзам долбоор эмнеден чыгып атат? Элдер ишенип алып бирөөгөчү. Анан бул жакшы адам экен, жакшы кылчу экен, же жакшы инсан экен деп анан акча төлөп атат да, акырында мына азыр эми көрүп атасыз, быйылкы жылы, былтыркы жылы канчага мисалы ондогон ушундай эмелер чыкты да. Элди алдагандар, компанияларчы. Эми сиздер де билсеңиз, сиздерге бар да отчетунуз канча бар? Эшкебек Жумабекович айтып койсоңуз сиз. Сейин Абдуллаевич, сиз айтып аткан проблема туура айтып атасыз. Мына тергөөдөн алып ташып үчүн жарнама кылган үчүн жоопко тартуу бул аябай кыйындыкка турат да. Анткени эгерде бул финансовый пирамида экенин билип туруп жарнама кылган болсо, кечиресиз да, кыйын турат, бирок керек да бул мыйзам долбоор, туурабы? Себеби биз азыр келип ушуга такалып атпайбы, адамдарчы. Биз ошо адамга ишенип анан бердик. Жөн дегенде биз ал адамдарды тартипке салабыз да, ошо билип билбей мисалы жөнөн кыйкырышпайт аларчы. Кечиресиз айтып улантырыңыз. Бул жарнаманы кылып атканда, жарнама кылган адам мен билген эмесмин деп чыгат. Соттон өтүшүн дагы ушул жагы бар да, далилдөө жагы кыйынчыраак туруп калат. Бирок негизи бул жакшы мыйзам. Ошодо белгилеген тергөө сиздерде жакшы далилдеп, аныктап иштешиңиз керек. Далилдеп аныкташ кыйын болот да. Анткени баардык эле реклама заказ бергенде мен пирамидамда заказ бербейт, договор түзгөндө инвестиционный компания или башка деп договор түзүлөт. Ал договорлор болот, анан ошо менен реклама кылгам дейт. Анан кийин элдер арчып тергөө менен пирамидадан алып бир жылдан алды, мен бир жыл мурун көзүм ачып эле мен тергөөчү эмесмин дейт да. Мен судья эмесмин, мен кайдан билем пирамида экенин. Эми Эркебек Жумабекович, ошон үчүн биз мына биринчи концепциясы азыр эми кандай сунуштар болсо сиздер эми жогоруда демилгечи Шайырбек Кыдыршаевич да айтып кетти, сиздер тараптан эч кандай каршы сунуш болгон жок депчи. Эгерде кандай ушу мыйзам долбоор экинчи окууда оңдолобуз, сунуштарыбыз кат жүзүндө берилет. Сиздер башкы прокуратура эмне болсо берсеңиздер, биз ошого мына камтып аз алып кеткениңиз жакшы болот да экинчи. Бирок негизи бул нерсе мыйзам долбоор керек. Буну бардыгыбыз туура түшүнүп атабыз, туурабы? Мына такалып, ушуга силерге мисалы тергөө амалдары жүрүп атканда айтып атат да, мен ага ишенип берип коюпмун деп атат, туурабы? Ошон үчүн биз жок дегенде токтотобуз, ушундай ашыкча бир кыймыл аракет кылган инсандардычы. Рахмат, кийинки сөз берилет депутат Жамгырчу Эмиль Эриковичке. Рахмат, Сейин Абдуллаевич. Шайырбек Кыдыршаевич, бул мыйзам долбоорун биз толугу менен колдойбуз. Бул өтө жакшы долбоор. Себеби дегенде ар бир ушул пирамида шылуундарынын артында канча деген жарандардын көз жаштары төгүлөт. Биз толугу менен колдойбуз. Бул жакшы демилге. Бул жерден дыкаат изилдеп бир жакшы статистика кылып турсуз. Карасаңыз, кылмыш иши 766 кылмыш козголду дейсиз. Анын ичинен келтирилген чыгымдын саны 366 миллион сом. 766 бул деген бир жылдын ичинде козголгон иш, бул өтө көп да, чоң статистикада, динамика боюнчачы. Бул эмнени айтат? Бул деген ошол жоопкерчилик жоктугу кесепетинен да. Значит, каалаган ачып, элди алдап, тоноп кете берген да буга чейин. Ошон үчүн бул түздөн түз өтө жакшы көрүнүш да бул демилге. Бирок мен мындай сунуш берет элем. Акча каражатка эле такалып калбай, Шайырбек Кыдыршаевич. Мүмкүн могул жоопкерчилигин камоо тармагында көбөйтөбүз. Мисалы ошол эле пирамиданы ачтыбы? Ачканга 5 жыл коюп коелу. Иштеткенине 7 жыл. Элди алдап койдубу? Ал жанагы ири өлчөмдө болсо, андан да жогору кылып. Бул деген түздөн түз шылуун болуп атпайбы? Алдамчылык. Ошол эле жаза кодексин ала турган болсок, ири өлчөмдө алдап койсо, жаран, бир жаран, экинчи жаранды 10 жылдан 15 жылга чейин кезиет да. А бул жерде канча деген адамдарды алдап атышат, Шайырбек Кыдыршаевич. Ошон үчүн мен түздөн түз сунушум муну камоо максатында кылбаса, андан тышкары жоопкерчилик бир гана ошол уюштургандар эмес, аларга көмөк көргөзүп, мындай жол ачып бергендерге, Шайырбек Кыдыршаевич. Мындай чоң пирамидалар, мен мунун үстүндө да иштегем, жөн эле бир эле киши ача бербейт да. Тилекке каршы муну ачканда баягы биздин жөнөкөй жарандарды алдап туруп, ошолордун атына, ошолордун намына ачылат. Бул юридикалык компанияларчы. А кийин болсо, өздөрү болсо, алыскы Кипр чоң мамлекетте жашап аткан болот да. Аягы мынакей 766 кылмыштын азыр жыйынтыгын көрсөңүз, бүт баары пункт 3, пункт 2 менен токтоп калган да. Кылмышкерлер табылбай калган, же болбосо жок. Розыскта деп коет болду, ошо менен
иш токтоп турат. Ушунун бир 90% калп айтпасам статистика көргөзүп көрсөңүз болот. Айтайын дегеним, Сүйүн Абдуллаевич, ушул боюнча мүмкүн ошол эле автоунаага күбөлүк ала турган болсо, Ички иштер министрлиги тарабынан болгон бүт дыкат изилдеп турган берип атышпайбы, мисалы, экзаменин алып, ошондой эле сыяктуу кимге ачып атса, биякта жол эрген алып кетти, баягы кийин тергөөчү айтышы мүмкүн, мен көзүм ачыкпы депчи. Көзүн ачыгын кереги жок. Бул жерде деген анын адистиги керек да. Адистиги жана маалыматы керек. Ким ачып атат? Ошо боюнча так жолубуз депозитин койсун. Алдын ала бөгөт иштен жүргүзсө болот да, Сүйүн Абдуллаевич. Ошол максатта, Шарик Шаевич, колуңуздан келсе ушул жерге да киргизип койсо жакшы болот эле да. Айтып атпаймынбы, ачкандар бул чет өлкөлүктөр ачып коет, иштеткендер биякта байкуштар кармалат, камалат, бирок аягы элге акча кайтарылбайт, а байып кеткендер өзүнчө башка чет мамлекетте жашайт да. А жол ачып берген ошол эле баягы эми айтпайын, бирок ошол эле мамлекеттик кызматкерлер мүмкүн ошондо жол ачып берип коюшу мүмкүн да ушундай иштер жасаганга. Рахмат. Мен толуктап кичине айтып койсом, бул жерде Демилеркич, биз ошол ачып бергендерге кылмыш козголуу же болбосо алардын срогу же штрафтары бүт бардыгы өзү түпкү негизги мыйзамда беренеде каралган. Биз ошону жарнамалаган, реклама кылгандарга гана иш козгоп, ошону карап атабыз бизчи азыр. Анан кийин дагы мына Эркебек Жомабекович, сизге айтып коеюн. Мына экинчи окууда сиз айтып атпайсызбы, эми жанагы кээ-бирлери биз реклама кылышсын билбеппиз, бул пирамида экенин билбеппиз депчи. Ошол критерийлерди айтылбай тургандай бир өзүңүздөрдүн бир сунушуңуздарды берсеңиздер, сиздер эртең ушул тергөө жүргөн, тергөө амалдары жүрүп атканда сиздерге оңоюраак боло турган кылыпчы. Мына ушул критерийлер бар болчу. Ушул критерийлерди сен аттап өтүп кетпедиңби? Ошондон кийин анан кийин ушул сен рекламага жатып калат бул деп бир өзүңүздөр бир жолун карашыңар керек да. Ошондой бир сунуштарын берсеңиздер, ушул жерге бир камтып коелу. Мен кошумчалап коем анда. Рахмат, Шарик Шаевич. Анда Омуркан Оргазина, сиз жаңы эле мен айтып кеткен буга чейинки сунуштар боюнча кандай көрөсүз? Мисалы, алдын ала бөгөт иштерин жүргүзүү боюнча да. Айтайын дегеним мынакей, жанагы эле канча кылмыш козголду, ошонун статистикасын кылып көрдүңөрбү, анализдеп? Канчасы сотко кеткен, канчасы өндүрүлгөн деп туруп, анан ошону бир таянак чыгарып туруп, ошол эле ачканда эмне фирманы Минюс жол берет ачканга, налогу каякта караган, ошол эле башка мамлекет кызматтары каякта караган деген ушундай бир барбы анализдер? Сиз негизги айтып аткан оюңуз туура, бирок ушул статьянын өзүнүн беренесинде финансы пирамидаларын уюштуруу деп турат да, диспозициясындачы. Демек, бул жерде ошо сиз айтып жаткандын баардыгы туура. Ошону тергөөчү глубоко изилдеш керек. Сиз туура айтып атпайсызбы? Жанагы фирмаларды ачканда, юстициядан регистрация кылып атканда, булардын жана уставной фондунда канча акчасы болгон деп атпайбы? Ошо изначально эле булар башында эле ошондой именно ушул финансылык пирамиданы уюштуруу максатын көздөгөн деп атпайсызбы? Мунун баардыгын тергөө жүзүндө тергөөчү далилдеш керек. Анткени өзүндө эле уюштуруу деп уюштуруучу да сөз турат да, ошондо тергөөчү бир эле баягы директорун камап эле ошону менен сотко жибербештен муну уюштурганда кимдер негиздеген, юстициядан регистрациядан ушул фирма өткөндө кандай негиз болгон, кимдер учредителдер болгон, ошону уюштуруп атканда ошол мыйзамдын баардык талаптары сакталганбы деп, бул именно тергөөчүгө жүктөлгөн милдеттемелер. Тергөөчү ушунун баарын тергөө ичинде изилдеп чыгыш керек. Статистикалык данный сурап атасыңар, мына силер айтып 776 иш козголду финансы пирамидасы боюнча. Ушу 2022 жылы эске алсак, коррупция боюнча дагы 996 көрдүңөрбү? Наравне с коррупция менен эле чогуу келатыр да, бул эми ар жагында 200. 996 себеби биз жаңы эле коррупция жөнүндө мыйзамдан чыктык да, ошол жерде 996 кылмыш экен. Анын кызматтык кылмыштар. Анан ошонусуңар да карасаңыздар, ошо почти ошону менен бирдей келатат, но бирок сиздин айткан идеяңыздын баардыгы эмелерге туп-туура. Бирок ушунун баары ушул диспозицияда отурат, уюштуруучу деген сөз баары камтыйт. Ошондо тергөөчүдөн бүт баардыгын баары тергөөчүгө тиешелүү болот да, тергөөчү ошону баягы толугу менен толук канды изилдеп чыкса, анан жанагы уюштуруучулардын баардыгы эң баштаган основательдер, акча кайдан келип чыккан, кандай жолдор менен өткөн, жанагы сиз айтпайсызбы, эң биринчи башын түзүп, анан основной лидерлер качып кетип атат.
Жанагы айтып аткан позицияңыз да туура. Ооба, чындыгында көбүнчө ушу финансы пирамидасын уюштургандын көбү эмеде болот да, баары деле розыскада, көбүнчөсү розыскада болот. Кармалгандары дагы бар, жок эмес, но ички иштөө орган тарабынан, башка прокуратура тарабынан аларды ошо чет өлкөлөрдөн алып келүү жөнүндө иштер жүргүзүлүп атат. Бирок өзү ушундай экен, уюштуруп жанагы ушунун маңызынан ушул келип атпайбы, жарнамадан келип чыгат да. Башка эл кайдан билет деле ушундай фирма болорун? Именно жарнамалар күчтүү иштеп, жанагындай укмуш адамгерлер, даже аалымдар реклама кылгандар болгон, ошону айтып атышпайбы? Ушундай болуп аткандан менин бул Кудай жолунда адамдар туура жол, ошон үчүн ишендим деп атат. Мына ушул рекламадан келип атат да. Ошол менимче бул мыйзам долбоору негизи жакшы да, болбосо бирок жанагы диспозициясын оңдогуш берсе. Рахмат, Омуркан Оргазинат, туура маалымат бердиңиз. Мен айтайын деген көрдүңүздөрбү, биз тергөөчүнүн айланасында сөз кылып атабыз да. Тергөөчү тигинч керек, тергөөчү тергеш керек деп. Биз уже кылмыш ишин уже кылып кеткенден кийин, элдерге уже жабыр келтиргенден кийин биз чара көрүп атабыз да. А мен болсо кичине ага чейинкисин айтып атам. Ошого чейин прокурорское реагирование деген бар. Ошого чейинки сиздердин реагированияңар барбы? Эмнеге ушундай жол берилип атат? 766 кылмыш эмне себептен козголуп калды? Ага бөгөт койсо болот да деген бир мындай реагирование кылсаңар деген бир сунушту айтып атам да. Рахмат. Эми бул жерде бизде бир болгону бир гана текшерүү болот. Бизде андай негизи биз жеке ишкерлерге тийише албай, өзүңүздөр билесиңер, жеке ишкердин ишмердүүлүгүнө кийлигишүү бизге жол берилбейт. Мындан сырткары өзүңүздөр президентибиздин да указы кабыл алынды. Но бул жерде болгондо булар бир эле регистрация өтөт да, Минюстан гана регистрация өтүшөт да, өтүп ошол жерден ачышат юстиция. Андан кийин бизге билинип атат да, элдердин баарын уже алдап чакырып алганына. Мисалы үчүн биз рекламаларын да текшере албайбыз да, эмне үчүн реклама берип атасыз? Аракындын укугу да. Рекламасын акча төлөсө, ошол эле ырчылар болобу, илимий деңгээлдеги адамдар болобу рекламаны кыла беришет да. Бирок эми бул жердин, ушул мыйзамдын эң негизги эмеси бул профилактика ойнойт да, профилактика. Конечно, мындан кийин, ушуну уккандан кийин эми ар бир нерсени реклама кылаардын астында ар бир инсан ойлонот. Эртең ушул фирманы мен реклама кылып акчасын алып алайын бүгүнкүсүн. Но кийинкисинде ушулар кийин кандай иштеп кетет деп ошону аябай өзүн баягы эме кылат да, с осторожностью будет относиться. Ошон үчүн менимче бул жердин жарнама деген киргизгенден бул өзү ушул именно профилактика тарабынан бизге жардам берет. Ушундай иштердин болбосуна. Азаят буюрса. Пирамида экен. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз берилет депутат Эрбай Алишер Ташбаевичке. Рахмат, Сүйін Абдуллаевич. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, бүгүнкү жыйынга катышуучулары. Шайыр Кыдыршаевич, бул эми мыйзамдын долбоорун жакшы алып чыгасыз. Өз убагында керек да. Эмне үчүн дегенде, коомчулукта канча биздин жарандар ушул жабыркалып келет, ушул пирамидалардын негизинде. Эми бул жерде сиз бир-бириниге 221-беренеге өзгөртүүлөрдү киргизип атасыз. Бул жакта эми биз кесиптештерибиз позиция, диспозиция деп кирдик, бирок 221-беренеге биз өзгөртүүлөрдү киргизгенден кийин ошо беренени биз жалпы карашыбыз керек да. Ал жерде организатор и рекламасынын бардыгы бар да. Мен мисалы азыр могу жерде сиз статистикаңызда бир аз башкача болуп атат, баяндамаңызда берген. Мен мисалы могу статистиканы 2 жылдыкын көтөрдүм да. Мисалы 2021 жылдын 12 ай ичинде карап көрсөк, финансылык пирамида фактылары менен жалпысына 3310 сотко чейинки өндүрүш иштери козголуп атат да. Жалпы суммасы 9 миллиард 350 миллион 166 миң 276 сом болуп атат. 21 жылкы. Эмне үчүн дегенде бул көрүп атасыздар, бир жагынан көмүскөдөгү акча, экинчиден уголовный делоны көрүп атасыздар. Бул жерден эмес областтар боюнча карап, же шаарлар боюнча карап көрсөк, Бишкек шаарында 521 кылмыш иши, Ысык көл областында 2145, андан кийин талас болуп атат 572. Кийинки жылды, былтыркы жылды карай турган болсок, 882 кылмыш иши козголуп атат 12 айдын ичинде. Мисалы, мен сүйлөп албайм, андан кийин сизге суроо бергенден бери кылбайлы. Регламент боюнча алып барбайлы деп атам да. Жалпы келтирилген материалдык чыгымды карап көрө турган болсок, 273 миллион 022 миң 496. Канча деген бизден жабыркап атат да. Жарандар, ушул Кыргыз Республикасынын иштеп
эмгектенип ошо акча каражаттарын сырт жактан таап келди, ушу үй каражатчы бирдеме мал мүлк алабыз дегендерчи. Ошон үчүн биз могу жерде позиция, диспозиция 2 деп анан рекламада отурсак, бул жерде коррупциялык элементтер бар да. Ушул боюнча ала турган болсокчу. Бул мыйзамды биз 220-беренеге 2-окууга чейин жакшылап карап, өзүбүздүн сунуштарыбызды берсек, эмне үчүн дегенде берде баяндамачы айтып кетти, эч кандай жанагы болгон жок, бардыгы макул депчи. Мисалы азыр карап көрө турам, бул аппаратка мен суроо берет элем да. Аппарат жогорку кеңеште берип атат. Бул жердечи коррупциялык элементтер бар деп атат. Мен макулмун, мисалы. Аталган мыйзам долбоорунун жобосу коррупциялык факторлор жана анын ичинде дирекциялык ченем камтылган деп атат. Ошо суроо да. Аппаратка барбы аппарат? Баяндама берип койсоңуздар ушул боюнча. Кайсыл жеринде көрүп атасыздар коррупциялык элемент? Бул боюнча келип түшкөн сунуштар боюнча экинчи окууда ошол сын пикирлерди ошо карама-каршылыктарды жоюу боюнча биз комитеттин кортусуна жазып атабыз. Ошо мыйзам долбоорунун мазмунун кайрадан иштеп чыгып, тийиштүү өзгөртүүлөр киргизилсин деп. Ошонун негизинде бул карама-каршылыктар жоюлат. Эмне үчүн дегенде бул жерде мен макулмун да, моундай жанагы менен ала турган болсок да, биринчиден биз регламенттин негизинде алып барышыбыз керек. Мен аягында сунушумду берем, Сүйүн Абдуллаевич. 115-берененин негизинде регламенттен биз парламенттик укук өткөзүшүбүз керек да, бул боюнчачы. Өткөзүү жанагыга киргизишибиз керек, биринчиден. Экинчиден эмне үчүн эффект бербейт? Бул жанагы анткени жабырлануучу, жабырлануучу тарап жакшы адвокатты алып алат. Адвокатты алат, сотко келет, сотту урма жылдыра берет кийинкиге. Же болбосо ошол эле ичиндеги жанагыларга бирөөсүн алат дагы, ошол эле ущерб мисалы 1 миллиард, анын ичине 100 миңди кармап кой туруп соттун отурумун жылдырып берет. Порядка очередности ала бересиңер деп коет. Бүттү. Калгандагыларга очеред качан жетет, качан жок, жана. Ошон үчүн биз могул жерден беренеден коррупциялык элементтерди алып салып, жана сотко, жана биздин адвокаттарга бир жанагындай окошко калтырбаш үчүн биз бул жерде жанагысына беренелерди өзгөртүшүбүз керек. 3 жылдан 5 жылбы. Бул жерде биз бөлүп чыгышыбыз керек. Юридикалык жак, физикалык жак. Андан кийин биз группа лиц деп туруп, андан кийин биз бөлүп чыгышыбыз керек жанагы соизмеримость боюнчачы суммаларды. 100 миңге чейинкисине, андан кийин особо крупный размер деп туруп, ошондо жана мыйзамдардын долбооруна өзгөртүүлөрдү берсек, ошондо мыйзам иштей баштайт. Мен өзүмдүн бул боюнча жанагынды берем. Бул жерден бирок азыр МВДнын өкүлүнө берет элем да суроодучу. Мисалы, сиздер азыр могу садакладчик болуп келип атасыздар да. Өзүңүздөрдүн жөнөткөн жанагыңызда, кортундуңуздарда сиздер жазып атасыздар. МВД көрсөтүлгөн сунушка биз каршы экендигибизди билдиребиз деп атасыздар. Эми түшүндүрүп бериңиздер, эмне үчүн сиздер каршысыздар? Бул мыйзам боюнча биздин көз карашыбыз боюнча рекламаны отдельно бөлүш керек, реклама муну кошкон болбойт. Реклама кошсок, эгерде бул билип туруп кылган болсо, реклама кылган болсо, анда соучастник болот. Анда штраф эмес 3 жылдан 5 жылга чейин соучастник түртпөлөп алып кетиш керек. А эгерде билбей кылган болсо, анда бул кылмыш жазуусу тартыштагы бул кандай башкача суроо да. Ошон үчүн муну бөлүп чыгып, бир жанагы Шайырбек Кыдыршаевич айткандай, биз өзүбүздүн доработкабызды кылып экинчи окууга берели. Ошон үчүн каршы болгонбуз биз. Эми бул жерден карап көрсөк, башкы соттагы өзүнүн жанагы эсептик көрсөткүчтөрү боюнча, башкы прокуратурадагы өзүнүн эсептик көрсөткүчтөрү боюнча каршы ойлорун билдирип атат. Мен булар менен деле макулмун. Эмне үчүн дегенде, бизде юристтерде жана термин бар, соизмеримость наказания деген да. Бул жерде 25 миң деп атат. Анан кийин бул жерде бизге өзү дагы баяндамачы айтып кетти, 20 миңден 25 миңге же болбосо биз же депчи. Мыйзамда же деген же болбосо деген жанагындай түшүнүктөр болбош керек да. Мыйзам так иштеш керек. Ошон үчүн биз бул жерде мен экинчи окууга чейин бүт жанагыларды беребиз. Анан кийин позиция, диспозиция деп карап отуруп, бөлүп туруп бир беренени бөлө турган болсок, биз келечекке чоң көйгөй калтырабыз. И могу кылмыш козголгон кылмыш иштери боюнча бир дагы иш өтпөйт. Азыркы күндө статистика көрсөтүп атат, возвратность жанагы биздин жабыркаган тараптарга азыркы күндө 40% болуп атат, 60% төлөнбөй келет да.
калганы бүт баары эле ошол жанагы мошенник дейбизби, алдамчылардын чөнтөгүндө алып келип атат да. Ошон сыңары мен айтат элем, бул жакшы мыйзамды өзгөртүүлөрдү беришибиз керек. Бул жерде суроодо дагы башкы прокуратурага, как вот надзорный орган, могу сиз кандай дейсиз ушул мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү? Жана позиция, диспозицияңыз эмес, сиз адам катары айтсаңыз, Кыргыз Республикасынын жараны катары сиздин оюңуз кандай? Рахмат. Бул боюнча мен дагы айттым, аз кыскача эле айтайын. Бул жерде мен айттым, ушу жарнама деген сөздү киргизүү менен, ушул диспозициясын ишке киргизүү менен, бул профилактикалык жактан ушул кылмыштуулуктун болушуна кандайдыр болсо азаябы деген максат. Анткени өзүңүздөр билесиздер, көп кылмыштын, мындай фирмалардын көп эле карапайым калктын көбү кайсы жерде кандай фирма ачылып атканын негизи билбейт. Алар через реклама жана мобильный связь, фейсбуктар аркылуу гана ошо жерден мындай жакшынакай көрсөтүп берсе эле, ушул жакшы фирма экен, значит келечекте бир үй алып алалык же бир өзүбүздүн акчабызды көбөйтүп деген максат менен алданып калып атышат. Ошол себептен бул жарнаманын киргизип жаткан эң идеясы туура, анткени бул эң биринчи роль, профилактикалык роль ойнойт. Мындан ары реклама кылардын алдында бардык ошол адамдар ойлонушуп, ушул фирманы колдосок болобу, ушуга реклама берсек болобу деп ушул жагы каралат. Ал эми сиз айтып аткан биздикин уже белгилеп кеттиңиз, бизге берген замечаниялардын баарын комитеттен оңдолот деп эске алынды. Анан сиз жана айттыңыз, адамдын тобу тарабынан, алдын ала бүтүм тарабынан кирешен, өзгөчө ирим өлчөмү деген өзүнчө квалификацияланганга жатат деп атасыз. Алар экинчи бөлүмдө, ушул эле беренин экинчи бөлүмдө өзүнчө квалификацияланган. Азыр эми биз ошо сүйлөштүк, ошо комитет менен биргеликте жарнаманы иштеп чыгабыз да, кандай кылсак ошол туура болот деген максатта. Жанагы туура айтып атат, бул жерден дагы депутаттар сиздер туура айтып атасыздар. Алын жанагынын ал билип, билбей кылганы бар да. Мисалы үчүн ошол группа менен чогуу болушу мүмкүн жарнама кылган адам. Же болбосо башка жактан келип эле жарнама кылган үчүн гана договор түзүп келип калышы да мүмкүн да. Ошон үчүн бул жерде сөзсүз түрдө анын аракетине юридикалык оценка, квалификация кылыш үчүн сөзсүз түрдө тергөөдө проблема жаратат. Ошондой болбош үчүн бул жерде биз ошол квалификациясын иштеп чыгабыз да, бир жолу карайбыз. Рахмат. Мен бул жерде эми сиз туура эле айтасыз көп жеринде. Анан кийин могу биз ондай кодекстерге киргизип атканда профилактикалык иштерди аралаштырбасак да, ал башка жактан болот го, өзүңүз жакшы билесиз аны боюнчачы. Бул жерден биз мыйзамда азыр эми өзүңүз билгендей регламент жол берет да. Законодательный инициатива мурункусунда үчөө эле болчу, Конституцияда деле азыр эми Конституциянын негизинде дагы регламенттин негизинде жол берет да. Сиздерге башкы сотко могу өзгөртүүлөрдү депутаттар менен кошо бергенгечи. Ошон үчүн биз сиздер менен жалпы жанагы жакшы иштей турган мыйзамды кабыл алсак деген ойдомун да. Рахмат, Сүйүн Абдуллаевич, мен колдойм, өзүмдүн көз карашымды, сунуштарымды экинчи отурумга берем. Рахмат. Кийинки сөз берилет депутат. Рахмат. Мен башкы прокуратура менен МВДга мисалы үчүн Шайырбек Кыдыршаев сизге да тиешелүү болсо керек. Азыр Алишер Ташбаевтан кийин дагы бир ой пайда болду да. 5 адамга же 10 адамга квартира берет да, пирамида ачылгандан кийин. 10 адамдын ичинде сөзсүз түрдө же баягы общественный деятель болушу мүмкүн, же болсо артисттер болушу мүмкүн деген ой пайда болот. Алды. Мен алдым дейт. Алгандан кийин мен реклама кылып, жарнама кылып бердим. Ал жерде менин эмне күнөөм деши мүмкүн. Бирок ар бир ачылган пирамида биринчиден ушу бир өзүнүн выгодасын ойлойт, бирок конечный итогу бир жакшы болсо экен дейби дейм да, менин оюмча. Анан ушул жагында бир экинчи окууда бир карап чыксаңар деген ой пайда болот да. Себеп 10 адам алды да, 10 адамдын ичинде сөзсүз 3-өө общественный деятель, мисалы үчүн, 3-өө артист, 3-өөсү айтмакчы баягы молдо болушу мүмкүн. Туура? Айтат, биз алганбыз дейт. Очередниз келип, мен ушу квартираны алдым, ондай кылдым, төлөдүм, мындай жасадым дейт. Анан мен реклама кылып бериң десе, анан ал кантип реклама кылбай калышы мүмкүн. Бирок анын последствиясын билбейт да кийинкисин. Туура? Мен бүгүн бүтүрдүм дейт. Ошону силер бүгүн кантип доказывать эте аласыңар? Ошо жагындагы ойлонуш керек. Штрафты коюш менен Алишер Ташбаев айтат, 100 миллион, 200 миллион, миллиардка чейинкилердин бардыгын сурокту коюп коюш керек. Ошо мен айтайын. Анан же дегенди бир эле сот өкүм чыгарганда коет да, калганы биз закондо же деген сөздү сөзсүз жазбашыбыз керек. Ошо мен айтайын. Рахмат, Искендер Исмаилович.
Кийинки сөз берилет депутат Ханжеза Карим Демзаровичке. Мен рахмат Сунбек Абдуллаевич, кичине кошумча бул жерде дагы пустышка товарлары, мисалы мындай айтканча дары дармектерди саткан тармактары маркетингдер кылып атат да, кээ бир түрү да финансылык пирамидага кирет. Алардын сатуу принциптери бирдей экен, абдан чоң киреше табышат. Анан бир нече убакыттан кийин ишин токтоп коюп фирмалык жабышат. Бул жагынан дагы кичине ойлоп коюп, кандай бир чечим чыгарыш керек да, булар менен кандай күрөшөбүз деп. Ушуну Эркебек Жумабекович, сиздин оюңузду айтып коюңузчу. Бул жагында эми дары жагынан карасак, департамент бар да, лекарственное обеспечение. Алар өзлөрү лицензия берип ушулак. Жаңы рекламаланды эми ал Минздрав караш керек го дейм, ал жагы алар өзлөрү мыйзам киргизип, анан ушундай болсо, анан биз башка жагынан карап көрсөткү кылмыштык жагынанчы. Биринчи ал жагы Минздрав, департамент лекарственное обеспечение карап чыгыш керек го. Мен Эркебек Жумабекович, мен мисал катары айтып койдум. Дарыгер, башка мүмкүн да жалаң дары эмес да. Реклама боюнча негизи рекламаны өзү жөнгө салган мыйзам бар өзүнчөчү. Жарнама жөнүндө өзүнүн мыйзам бар да. Ошол жактан да карап көрүш керек го дейм. Кылмыш жагынан да карап берип, реклама үчүн да кылмыш жагынан карап. Бизде кылмышты эгерде жана айтып кеттим, эгерде билип туруп реклама кылып атса, жарнама кылсаң биз жоопко тартсак болот, сообщение кылып. Рахмат, урматтуу депутаттар. Эми бул биринчи мыйзам долбоор концепциясын карап атабыз. Экинчи окууда мына көп сунуштар берилет. Шайбек Кылышбаевич, менин да кагаз жүзүндө сунушум бар. Бул мыйзам долбоор боюнча мен берем. Көп маселе жаралат. Негизи бул жарнамалар боюнча бул мыйзам болуш керек. Бул биз бүгүнкү бул жашоодон келип чыгып аткан бул мыйзам долбоор иштелип атат да, жашоодон чыгып атпайбы. Биз былтыркы жылкы окуяны алсак канча ыйлап жабыркаган биз жарандарыбызды көрүп атабыз да. Бул жөндөн жөн келип чыккан жок да. Ар бир депутат укугу бар, милдеттүү мыйзам долбоорун жазып чыгарып сунуштаганга. Анан ошондой эле урматтуу катышуучулар, эч ким мен буну билбей калыпмын деп мыйзам жоопкерчилигинен ал бошотулбайт. Мыйзам жасадыбы, ал жооп берет. Ал уже тергөө учурунда турабы, Эркебек Жумабекович? Мен буну билбей калыпмын деп аны чыгарып ийбейсиңер да. Билбей калса, бул азыр мына талкуудо болуп атат, мыйзам кабыл алынып атат. Ар бир жаран тааныш керек. А мен бул мыйзам билбей калыпмын деп, эгерде ушул ал чын эле айтып атабы же чын эмес айтып, ал мыйзам аны тергөө амалы жүрүп атканын аныктайт, тастыктайт. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, бүгүн бул биринчи окуу концепциясын кабыл алсак, экинчи окууда биз дагы кеңири талкуулап, анан кагаз жүзүндө берсек бардыгыбызга. Мен да өзүмдүн сунушумду берем. Сиздер да берсеңиз, анан экинчи окууда карайлык. Каерде кемчилик болуп атат, кайсы жерде биз чогуу иштейли, аппарат жардам бериңиздер, демилгечке бар сунуштар берели, юристтер жардам бериңиздер. Бирок бүгүнкү күндө бул мыйзам долбоору мыйзам керек. Жардама боюнча, жардамалар боюнча керек. Бир канча адамдар, канча биздин жарандар ыйлатып аткан бүгүн бул факт, бардыгыбыз билебиз. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, концепциясын кабыл алганга добушка койсок, анан кийинки экинчи окуудан да кошумчаларды айтабыз. Анда сөз жалпылоо үчүн Шайырбек Кылышбаев сизге сөз. Рахмат, урматтуу коллегалар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Мына бүгүн жакшы талкуу болду. Кудай буйрса экинчи окууларда же болбосо мына Алишер Ташбаевич айтты, бир парламенттик угуу кылабызбы, ушулордо бир бардыгын ушу бир иреттеп алабыз. Эң негизги идеяны биз таштадык. Ушуну эми биз жанагы обрабатывать этишибиз керек. Ушу негизги жанагы мыйзамдарды так кылганга. Анан кийин иштеш үчүн. Анан кийин мына жарнамалык жанагы мыйзам бар экен. Жарнамалык мыйзамга азыркы биздин ушул өзгөртүп атканыбыз бул жарнамалык мыйзамга эч кандай каршылык келбейт экен. Себеби дегенде бул жарнамалык мыйзамды көбүнчө антимонополдук жана комитет, агентство ошолор колдонушат экен. Булар жанагы көбүнчө административдик гана штрафтарды беришип кылышат экен да. Бирок бул жерде пирамида боюнча жок экен. Пирамида боюнча жок экен. Жарнама мыйзамына эч кандай каршылык биздики азыр ушул болбойт. Анан кийин айтып атасыз, 10 адам эгерде үй алып алган болсо, мен үй алып алдым да, ошону эми
жакшы болду да деп айтып койсом, бул жанагы мыйзамга туура келбеген, мен каяктан билейин деп калышы мүмкүн дейт. Но бирок 10 адам алганы менен 100 адам акчасын төлөп атат да. Ошол жагына карап коюшубуз керек. Ошондуктан азыр мен жолдош генералга дагы сунушумду бердим. Ошол жарнаманы кылаардын астында кайсы критерийлерди айткан болсо, ошол жоопко тартыла турганын биз так көрсөтүп коюшубуз керек да. Анан кийин ошолдон булар, ошол мыйзамдан булар качпай турган кылыпчы. Мына сен ушул критерийге жооп бербей калдың да, сиздин жардамаңыз депчи. Ошондон кийин так болот да. Анан кийин жанагы Алишер Ташбаевич айтып атат, Ж деген мыйзамда болбойт да депчи. Эми биз деле ушул акылыбызга жараша биз да аны өзүбүз жаздык. Эми сиздин акылыңызда кошуп туруп, Ж'ни алып коебуз, Кудай буйрса. Анан кийин ошондо тагыраак болуп калыш керек. Анан жанагы кээ бир жанагы эмелер туура эмес болуп калып атат. Бул мына МВД. Мен бардыгын эле жанагы сунуш бергендердин бардыгын мен окубадым, кандай сунуш бергенинчи. Экинчи окууда карайбыз дедим да, ошон үчүн окубадым эле да менчи. МВДныкын кошуп коеюн, булар каршы чыкканын себеби булар конституциялык адамдын конституциялык укугу бузулат дейт. Бардыгы эле жарнама кылганга окутуу депчи. Бул жарнама кылганга окутуу, но бирок ушундай кылмыштуу иштерди, кылмыштуу пирамидаларды жарнама кылуу бул кылмыш иш экенин биз тасыктап коюш керек да мыйзам негизиндечи. Ошондон бардыгыңызга чоң рахмат. Сунуштарыңыздарды биз күтөбүз. Кудай буйрса, алдыдагы ушул жанагы экинчи окуу, үчүнчү окууларда бардыгыбыз чогуу иштеп чыгып, анан кийин чогуу кабыл алабыз деген ойдомун. Кортундун окуйн, кортундан кийин андагы. Эми урматтуу депутаттар, бул алдамчылык пирамида түрү бул жаш кылмыштарга кирет да. Акыркы 5 жылда алсак, туурабы Эркебек Жумабекович? Мурда башка мамлекеттерде, Россияда бир 30 жыл болсо керек бул. Башка мамлекеттерде бул көптөн бери бар да, биздин Кыргызстанда бул жаш кылмыш түрүнө пирамидалык алдамчылык. Ошон үчүн бул бүгүнкү учурдун өзү негизи талабы туура эле. Урматтуу депутаттар, аталган маселенин талкуунун жыйынтыгында комитет төмөн күндө корутундага келди. Биринчи Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Шайырбек Кыдыршаевич Ташиев тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын долбоордун концепциясы жактырылсын жана биринчи окууда кабыл алып Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешине сунушталсын. Экинчи, ушул мыйзам долбоордун Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине кароодо баяндамачы болуп, Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин депутаты Шайырбек Ташиев аныкталсын. Урматтуу депутаттар, корутундуу долбоорун добуш коем, добуш бериңиздер. Ким макул? Каршы жок, рахмат. Чечим кабыл алынды. Мыйзам долбоор биринчи окууда кабыл алып Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешине сунушталат. Аталган маселе боюнча чакыргандар бара берсеңиздер болот. Рахмат. Урматтуу депутаттар, ушу менен бүгүнкү күн тартибинде маселени карап чыктык. Анан кийин сиздерге билесиздер да, биздин мурдагы бөлүмдүн жетекчиси башка кызматка которулганга байланыштуу бөлүмдүн жетекчиси болуп, сиздерге тааныштырып коеюн, Жусупаков Мирбек Уранович дайындалды. Мурда ушул бөлүмдүн орун басары эле, анын ордуна Жапар Сыргак Соповекович дайындалды. Буйрса мындан кийин сиздер менен тыгыз иштешет. Депутаттар кандай маселеси болсо өз убагында жооп берип, тыгыз иштеңиздер. Сиздерге ийгилик каалайм. Рахмат.